Dünya жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Апта башы президент Садыр Жапаров өлкөнүн бардык күч түзүмдөрүн бир столго чогултуп, мамлекет үчүн эң оолу делген маселени көтөрүп, коопсуздук кеңешин өткөрдү. Анткени куралдуу күчтөрдүн абалын дагы да илгерилетүү президенттин эң артыкчылыктуу багыттарынын бири. Дээрлик 30 жыл бою Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө көңүл кош мамиле жасалып келгени ачуу чындык. Казынанын какшыктыгынан улам коргонуу жөндөмдүүлүгүнө каралган каражаттагы армияны күчтөмөк тургай, минималдуу деңгээлде кармап турууга арсар жараган. Күч түзүмдөрүнүн мындай абалын көргөн президент Садыр Жапаров бул тармакты кыйла жакшыртууга чукул көңүл бурду. Соңку мезгилде бул багытта көп иштер жасалды. Аскер кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыз кылууга, аларды акчалай, кийим-кечек жана азык-түлүк жактан камсыз болушун жогорулатууга, жашоо шарттарын жана башка инфратүзүм түзүп берүүгө далалат кылып жатабыз. Бул ишти мындан ары дагы уланта беребиз. Армиянын эң башкы куралы бул сапаттуу заманбап техника саналат. Бул багытта соңку жылдары алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, айрым техникалар оңдолсо, ага кошумча жаңылары сатылып алынды. Соңку 2 жылда Коргоо министрлигинин ар бир аскер бөлүгүнүн автопаркында ушундай жаңы техникалар келип жатат. Маселен, бул БТР 2016 жылы чыгарылган. Дал ушундай БТРдин эле башка үлгүлөрү 2020-21 жылы чыгарылган атайын техникалар дагы Кыргызстанга келип жатат. Ал эми алардын арасында мына ушундай КАМАЗдар дагы бар. Бул КАМАЗ эсиңиздерде болсо керек, Кыргызстандын Коргоо министрлигине атайын абадан коргонуу үчүн Пчора аскердик техникасы алынган. Мына ошол кезде келген 2022 жылы чыгарылган КАМАЗдар дагы биздин Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнө келүүдө. Учурда аскерлердин тамак ашы да жакшыртылганын айтпасак болбойт. Кечки тамакка бүгүн жоокерлердин алдында балык жана макарон. Бул тамак калориялуу келерин билсеңиздер керек. Жашоодо биякта жашоо абдан жакшы. Өзүңүздөр көрүп аткандай даамдуу тамактар күндө 3 маал жейбиз. Эртең мененкисин жумуртка, колбаса, сыр, май, нан, ушундай чай, компот ичебиз. Абдан жакшы биякта. Шарттар жакшы. Шарт эң негизгиси жакшы да, кызмат кылыш керек сөзсүз. Чындыгында көптөгөн жылдар бою кыргыз армиясына анчейин көңүл бурулбай келгенин офицерлер өздөрү деле танган жок. Азыркы учурда эң ириде аскерлердин айлык маянасы эселеп жогорулашы бул тармакка бош орундардын жоктугун камсыздаган. 2 жылдай болуп баратат. Буга чейин ушундай көрүнүштөр болуп келген. Азыркы учурда биздин айлык маянабыз эң жакшы десек болот. Мисалы үчүн мен жакын арада эле семинарга Казакстанга барып келдим. Казакстандын айлык маянасы менен ал жактагы офицерлер менен чогуу сүйлөшүп неметтим. Биздикинен эч кандай айырмасы жок экен. Керек болсо кээ бир жааттарда биздикинен аз дагы болуп турган нерселерин көрдүм. 1 жыл кызмат өтөөчү жоокерлер турат. Булар кызматын өтөп бүттү. Келишим менен кайра кызматын улантам деди. Ошондо жаңы кирген жоокер канча айлык алып кызмат кылып баштайт? Эми сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир определенный эле сумманы айтып коеюн. Бул где-то 40 000 сомдун тегерегиндеги акча. Жаңы кирген жоокер, жаңы кызматка контракттык негизде кирген киши 40 000ден көбүрөөк алат. Мурдан бир 2-3 жыл мурда канча алчу эле? Эми ушунун жартысынан да азыраак алчу да. Ушунун жартысынан да азыраак алчу. Азыркы учурда Кудайга шүгүр